бир жылда 6-7 миң жол кырсыгы катталып турат Кыргызстан боюнча республикада. 90-80% учурларда бул айдоочунун күнөөсү болуп калып атат. Эрежеде жазылуу кичинекей 7 жаштагы балдарды сөзсүз түрдө автокреслого отургузгула деген. Токтотуп эле штрафтарды жакшы салып үйрөтүш керек болуп атат да эми. Саламатсызбы достор, сиз биринчи байлык денсаулык подкастына кирдиңиз. Бул подкасттын бүгүнкү алып баруучусу мен Жипар Керималиева, кесиби мен врачмын. Бүгүнкү темабыз жол коопсуздугу. Бул тема боюнча маекке келген биздин конокторду тааныштырайын. Саламатсызбы? Чынарайым көп жылдан бери ушул жол коопсуздугу боюнча адис болуп иштеп келатасыз. Чынара Касмамбетова. Туура. Анан кийин дагы айтып кетесиз да өзүңүз жөнүндө. Экинчи коногубуз болсо Улук Абдыразаков, Авиценна клиникасында врач-травматолог болуп иштейт. Саламатсызбы, урматтуу коноктор? Саламатчылык. Чынарайым, сизден баштайлы. Ушул жол коопсуздугу боюнча эмне үчүн бизде Кыргызстанда ушундай актуалдуу? Жакшы, бул жакшы тема болуп атат. Жол коопсуздугу жана жол кырсыктарынан алган травманы алган кишилер жөнүндө. Бул биз мисалы 10 жылдан ашык болуп калды иштегенибизге. Ошол 10 жыл мурун дагы өтө күчтүү проблема болчу. Анткени жолдордо ДТПларды, дорожный транспортный происшествиялар абдан көп. Аларда каза болуп аткандардын саны абдан көп болчу. Мисалы мына бир жылда азыр деле ошондой катталып атат, 6-7 миң жол кырсыгы катталып турат Кыргызстан боюнча республикада. Ошонун ичинен биз иштеп аткан маалда 2012-13 жыл эң катаал жыл болду деп эсептесек болот. Статистика боюнча кичине айта кетсек, 1000ден ашык киши каза болгон жолдо. И ошондой эле бир жылдын ичинде 10 миң киши травма алып турат. Анан биз ушул статистиканы башка өлкөлөр менен салыштырып, кандай абал деп караганда, европейский регион деп коет. Европейский регионго биз да кирип калганбыз, баягы мурунку Советтер Союзу өлкөнүн баары ошол жака кирип калганда. Ошондо биз 100 миң кишиге канча өлүм келет дегенде эле экинчи местага барып туруп калган Кыргызстан. Анан бул өтө чоң цифра деп эсептелинип, ошол кезде эсимде, ошол жылдардан баштап деле көп бул тема чыга баштады, айтыла баштады. Биз проект менен киришкенбиз, проекттер менен иштеп. Депутаттар айта баштады. Алардын эсимде, алардын айткан фразасы дагы, бул жолдогу кишилердин өлүп аткан саны согуштай эле болуп калбадыбы? Бул эмне деген мындай шумдуктуу жаман абал болуп калды деп. Ошон үчүн бул тема азыркы кезде деле актуалдуу, э? Азыркы кезде деле актуалдуу. 13 жыл деп айтпадыңызбы азыр? Эң жаман жыл ошо 13 жыл болду. Ошо көп андан бери бир топ эми иш аракеттер көрүлдү. Эң жакшы жагы мен байкаганым боюнча бул акыркы 10 жылдын ичинде өлгөндөрдүн саны кичине азая түштү. Мисалы 1000ден ашып кеткен болсо азыр 700-600ден ашып турат бир жылда. Бирок травма алгандардын саны ошол боюнча калып атат да. Бир 10 миң киши жыл сайын травма алат. Авиценна клиникалар тармагы 2000 жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Ушул травмалар боюнча биздин коногубуз мынакей Улук мырзадан сурайлы. Кандай травмалар менен көбүнчө кайрылышат элдер? Кошумчалап кетсек, эми азыр автоунаа көбөйгөн сайын анын артынан кырсык дагы көбөйүп жатат. Биз айтып кеткендей, азыркы учурда бизге жаңы мындай комфорттуу, ыңгайлуу машина жагат экен, ошону тандайт экенбиз. Бирок жылы эски машинелер по-любому мындай айтканда сөөгү бышык болот экен да, анткени ошол дагы көп нерсе таасир этет да. Себеби болот, бирден анткени азыркы маалда ошол жаңы машинелер айтып кеткендей эле сөөгү жумшак болот экен да. Мисалы, чоң машина же эски машина сүзүлсө, жаңы машина менен кадимки эле билинет да. Мисалы, бетап ошол ичинде жүргүнчүлөргөчү.
Анан эми жол кырсык айтып кеткендей эле бул биринчи мындай айтканда дүйнө жүзүндөгү биринчи тизмелердин катарына кирет. Айтып кеткендей эле бул жүрөк оорусу биринчи орунда, экинчиси рак оорусу, анан үчүнчүсү ушул азыркы маалда көйгөйлүү маселелер бул жол кырсыктар да. Ошо анын себебинен ар кандай травмалар менен келишет. Эми биринчи учурда биз айтып кеткендей ремень куурду биз жол кызматкери үчүн тагынат экенбиз да. Бирок ал өзүбүз үчүн экен. Ошол куур дагы көп нерсени сактап калат да. Анан куур мисалы биздин ийин жактан өткөндө бул көбүнчө бизге байкайбыз, бул акыректин үстүнөн өтөт. Анан көп учурда ошол акырек сынып калат. Бирок ошол куур жок болуп калса, биз ошол башыбыз менен лобой күзгүнү сүзүш мүмкүнбүз да. Эми бул в зависимости удар кайсыл жерден келет. Маңдайыбызданбы же капталданбы. Анан ошого жараша травмалар боло берет экен да. Бирок эң оор травмалардын бири бул баш травмалар и жана ошол омуртка травмалар да. Чем кол бут сынгандарга караганда. Чынар айым, мына сиз айттыңыз, ушул жол коопсуздугу боюнча иштегениңизге канча жыл болду дедиңиз? Азыр 13 жыл болду. 13 жыл болду. 13 жылдын ичинде сиз ошол коомдук иш менен алектенип жүрөсүз, аябай эле активно иштейсиз. Көп проектттерди алып барып атасыз, Эми ушул жерден эң негизгилерин сиз өзүңүз сыймыктанып кеткендей, ушул элге пайда бергендей проекттериңизди айтып кетпейсизби? Жакшы болот. Мисалы, жол коопсуздугунда ушул авариялар аз болсун же көбүрөөк кишини сактап калалы, анткени человеческий фактор деп коет. Көп айдоочу дагы ката кетириши мүмкүн да. Ошон үчүн айдоочу дагы катаны азыраак кетирип же травма жол кырсыгы катталган учурда дагы травма азыраак болсун дегенде, биякта дизайн, мореки жолдун дизайны кадимки эле биз айтабыз го, үйдүн дизайны, квартиранын дизайны, ошондой эле жолдун дагы дизайны болот. Ошол жакшы болуш керек. Атайын биздин Бишкекте 3 перекресткты именно инфраструктурасын оңдоп чыкканбыз. Муну биз өзүбүздүн акчага эмес, биздин донорлордун акчасына. Анын ичинен Майкл Вудвардты айтып койсом болот, анткени ал киши ушул дүйнө жүзү боюнча, ал өзү Великобританияда иштейт да. Жолду карайт, жол маселеси менен иштейт, өзүнүн фондусу бар. Эми фондусу жакшы кененип окшойт. Ошон үчүн ар бир башка республикаларда, өлкөлөргө жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Тажикстанда иштеген. Ал кишинин мага жакшы мындай жаккан жери, ал киши мисалы ошо Тажикстанда болуп тур да. Кетип барат эле жолдон каталарын көрсө, жана знактар жок, же знакты бак жаап койгон, көрүнбөйт да. Ошол жерден эле токто дейт экен, машинесин токтотуп эле, могу жерде сөзсүз могу бакты мындай кылалы, тигиндей кылалы деп, даже ушул службаларды келгиле азыр чакырабыз, мен барда деп, ушул жерде оңдотмоюнча жылбай туруп алчу экен да. Эми элестетиле кандай жакшы пример болуп атат да. Анткени биз көп учурда даже эртеңке калтырбай, өзүнүн акчасын да салат, и ошону оңдомоюнча туруп алат экен да. Ошо биз ойлойбуз, бул незначительный эле суроо деп. А водительге бул значительный суроо болуп атпайбы? Ал үчүн ал кырсыкка кабыл алып калышы мүмкүн, знакты көрбөй. Ошон үчүн ушул киши бизге акчасын бергенде, ал 3 перекресток, Молодая гвардия, Рыскулова көчөсү, Московская Бейшеналиева, Акунбаева, Малдыбаева 3 көчөдө чоң суммадагы акчасы берилди. Биз бияктан ГОБД менен иштедик. СМЭУ деген өзүнчө организация бар. 3 перекресткта тең биз пешеходдун, жөө жүрүүчүнүн коопсуздугун биринчи карадык. Анткени вообще дүйнө жүзү боюнча азыр жолдо деген только автомобиль жүрүп калды да, көп учурда. Ошондой болуп кеткен негизи тенденция. Только машиналар жүрөт, анан айдоочулардын укугуна эле карап калган да. Эми азыр ошол политика тескери бурулду. Тескери бурулуп, азыр жолго эшикке чыкканда баарыбыз барбыз. Мына баарыбыз азыр эшикке чыксак эле баарыбыз барбыз. Пассажир катары, жөө жүрүүчү катары, анын ичинде ар кандай категориялар бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар, ал общественный транспортко жүрө алабы же жокпу деген суроо бар. Кичинекей балдар бар, алар көрүнбөй калат, рост үчүн эле да. Алар жол кырсыгына каба албайбы деген маселе бар. Ошон үчүн дизайнга, инфраструктурага аябай көп көңүл буруп, анан ушу жолду улица деп коюшат, улица для всех деп. Жолду баарыбызга чөйрөнү, баарыбызга мүмкүнчүлүгүбүзгө бергиле деген политика жүрүп атат да. Анан ушул 3 перекресткта мисалы
Московская Бишеналивада биз островок безопасности деп коет. Кичинекей эле аралча. Ошол жерге эгер жөө жүрүүчү үлгүрбөй баратса, ошол жерге токтоп, анан машиналар өткөндөн кийин светофор кайра күйгөндө кайра улантып кетсе болот. Же болбосо бизде көп учурда тоже аябай эле кичинекей маселеде болуп эсептелинет. Бордюрлар жолду ошо бараткан зебраны эле жаап койгон да. Муну ошол жердеги строительдер частный компаниялар болот көп учурда. Аны Минтранс заказ кылса деле, ГОБД предписаниясын берсе деле, алар туура эмес рек жасап коюшкан учурлар көп болот. Люктар жабылып калган болот, коммуникационный. Алар ошо рабочийлердин ошибкалары болуп атат да. Анан ошондой детальдардан бери карап, могу жерге коляска өтүшү керек экен, коляскага жол. Могу жерде велосипедисттер дагы өтө алат, жол жабылып калыптыр, ачыш керек. Коляскалар менен өтүүчү возможностьтер ачылышы керек деп, бүт ошо детальдарга жардам берип, бирок баардыгын жаңыладык да. Светофорлордон баштап, светофорлордо звуктар для видящих, слышащий, но не видящий мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анда светофордон сигнал берилип, атайын өтсөңөр болот деген ушундай бир проект болду. Билим керек да. Үйрөнгөнсүздөр ошон үчүн. Буну биз инженер тараптан аябай көп иштер болду. Мисалы 2 жолу эл аралык инженер келип өзүнүн рекомендациясын улам берип атты. Биздин инженерлер өздөрү айтып атты. Бул жерге койсо болобу же болбойбу? Койсо биздин стандарт кандай, биздин талаптар деп ошого улам айкалаштырып атырып жасадык да. Жол кырсыгы болсо эле биз билебиз да, машине же болбосо шопур күнөөлүү деп. Демек себептери көп турбайбы? Ошол негизги себептерин бир санап кетсеңиз. Себептерин мындай деп айталы, негизи ушу мен айтып кеткендей, акыркы 10 жылдан ашты биз статистика менен иштейбиз. Статистиканы чогултуу дагы маселе да. Мисалы Минздрав өзүнүн статистикасын стат комитетке барып коюлат, анан ГОБД республика боюнча санайт, анан аны өз ара дагы бирден чогултуу кыйын. Ошон үчүн биз официально деп коебуз, ГОБДдан окончательный статистиканы алып, биз дагы ошо менен иштешебиз да. Ошол статистиканы эгер карасак, акыркы 10 жылдан уже ашты, ошол тенденция пока бүтпөй атат. 90-80% учурларда бул айдоочунун күнөөсү болуп калып атат. Ошол бул албетте бул сразу көп суроону көтөрөт да. Мисалы алар айдоочулар жакшы даярдалып атабы же жокпу дегендей. Анан айдоочулар кандай эрежелерди бузуп атат? Эң биринчи бул маневрду туура эмес жасоо. То есть алар деле автошколаны бүттү дейли, 20 жыл мурун бүттү дейли же азыр бүттү дейли. Кандай учур болбосун, алар маневрду туура эмес жасап атышат. Значит, же стаж жетпейт, же аны билип туруп деле ошол нарушенияга барып атышат да. Экинчи учурда обгон и выезд на встречную полосу. Бул элементардык эле эреже катары угулуп атат. Биз водитель, биз көбүнчөбүз. Ал эрежелерди деле билебиз. Бирок ошолну тоже расчет жок да. Обгонго кайсын кандай чыкканда туура өтөсүң. Жок, расчет жок. Лобовой столкновениялар көп. Лобовое столкновение жана жаракатты алгандардын саны көп. И тяжелый травма. Тяжелый травма алгандар. Почему? Кыргызстанда ошо тяжелый травма алгандар боюнча өтө көп жол кырсыгы катталат. Лобовое столкновение. И үчүнчү учурда ылдамдык. Вот ылдамдыкка келгенде дагы бул өзүнчө фактор риска дагы болуп эсептелинет. Ылдамдыкты эми көбүнчөсү баш ийгиси келбейт да, көбүнчөсү. Мисалы айдоочулар өздөрү эле айтат, мектептин жанында 40 турабы, аны уже эч ким карабайт, 40-ды. Азыр биз, кстати, проект жөнүндө сиз сурап калдыңыз, биздин дагы бир проект бар. Именно мектептердин жанында ылдамдыкты 30га түшүрөбүз деп. Бул дүйнө жүзү боюнча өзүн уже далилдеген практика да. Ошон үчүн биз дагы ошого азыр пилоттук түрдө келдик. Республика боюнча пилоттук түрдө азыр 160 мектептин жанында кыскартылды да. Эми биз ошону азыр карап атабыз, натыйжасы кандай болот деп. Ушуга айдоочулар көнүшү керек болуп атат. Буга чейин 40 болчу. Буга чейин 40. Буга айдоочулар жаман көрөт. Жолдун эмесин кыскартабыз, мисалы ылдамдыкты же штрафты көтөрөбүз деген маселелер. Бул айдоочу үчүн аябай жаман көргөн маселе, бирок биз айдоочунун көңүлүнөн эмес, буякта коопсуздук маселеси болуп атат да. Анткени бизде эгер мындай жалпысынан айта келе турган болсом, мектептерде жылына 100дөн ашык бала каза болот. Мектеп учурундагы балдар. Ошондо мындай орой айткан болсок, 2 класс бошоп турат жылына.
эми элестетип көргүлө, ар жыл сайын 2 Бул класстан аябай жок. ошондук. Эми анда дагы бир өтө эле мындай суроо. Эмне үчүн бизде эле ушундай? Эмне үчүн бизде Кыргызстанда же жаныбызда мынакей Тажикстанда ушундай экен? Эмне үчүн? Негизги себеп. Бардык жерде ушундай. Биз Кыргызстанда гана маселе эмес, көп жерде маселе бул. Бул дүйнөлүк Мисалы ошол маселе. эле Европа өлкөлөрүндө. Эми Европа өлкөлөрүн биз үчүн албетте мисал. Анткени алар буга байма-бай келишкен да. Алар деле могу биз азыр тыгында отурабызбы? Отурабыз. Бизде транспортта бери семьяда 2 пробки, заторы деген маселеге келдик. Мына азыр биздин Улук мырза айтып кеткендей, машиненин акыбалы, саны, жолдун акыбалы, дагы эмне? Деги эле адамдын кулк мүнөзү, тартиби да. Ооба, жерде. сөзсүз түрдө. Маданиятка биз сөзсүз кеп да кылып коюш керек. Ооба, Бирок сөзсүз бул жерде. сиз буга чейин сурап калдыңыз, башка өлкөлөрдө кандай? Европа ушул маселелерден мен айткым келген өттү. Алар ушул этаптан өттү да. Анан алар уже өткөн этапты карап турса, биз өтүп атабыз. Биз ушул транспортный системада азыр көп маселеге такалып калдык да. Анан алар айтып атат, биз сиздерге мындай өзүбүздүн рекомендацияларды берет элек, ушул маселелерден сөзсүз түрдө эле биздин опытты повторять этпей, башкача дагы кетсеңер болот. Мисалы, бизде алар деген азыр жанагы мен айтып кеткендей, жүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк берип атат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам, карыган адамдар жана жаш балдар. Бизде көчөдө жолду жакшы өтө алабы? Өтө албайт көп учурда. Алар ошол маселелерди закон аркылуу чечишти, закон аркылуу. Ал өлкөлөрдө закон мыйзамды сыйлайт. Мыйзамды сыйлаш үчүн алар кичинекей кезинен бери уже үйрөтүп койгон да. Аларга мектептен бери үйрөтүлө берет. Мыйзам дегенде алар тик турат. Могу кичинекей балдардан баштап. Биз ошого керелек болуп атабыз. Эгер биз мыйзамды сыйлай баштасак, анда биздин жолдогу абалдар өзүнөн өзү эле чечиле баштайт. Улук мырза, сиздин практикаңызда ушул мына айттыңыз, өзүңүз 8 жылдан бери иштейсиз, травматолог болуп. Көбүнчө кандай проблема менен келишет, кандай кырсык менен, кандай травма менен келишет? Если өзүмдүн практикамдан айтып берсем, мындай өзүмө эске алган моменттердин бири бул бир учурда анда биз региондо иштечүбүз, Каракол шаарында. Ошондо бир ДТПда массовое поступление деп коет. Ошондо 25 киши кабыл алгам да. Ал кезде биз өзү бирден эле дежурант болчу. Анын ичинен мисалы 12 жатып, калганы жарымы амбулаторлук жардам көргөзүлүп кетилген да. Эми ошолордун ичинен деле карасак, көбүнчө ошол кимиси кайсыл жерде отурган. Мисалы биринчи учурда айтып кеткендей эле бул лобовое столкновение болгон. Анан биринчи учурда ошол астында отурган кишилер жабыркалган да. Бул биринчи орунда отургандар, көбүнчө баш травмалар. Анан көбүнчө айдоочулар бул мындай айтканда рефлекторный окшойт. Көбүнчө өз жагына качыра баштайт да. Ошонун арасынан эң жеңил жаракат алган бул водитель болуп чыкты да. Сиздин практикаңызда мынакей азыр айтылып кетти, Чынар айым айтты, ушу өлүмгө дуушар болгондо кандай случайда көбүрөөк болот, ушу өлүм кырсыгы кандай болгондо? Эми айтып кеткендей эле ошол эң биринчи эле ошол жол кырсык болгон учурда, эми биз мындай айтканда боорукер эл экенбиз. Ошол жерде биринчи учурда дарыгер эмес, жол кызматкери эмес, ошол жерде жүргөн кишилер эле, то есть пассажирлер бири-бирине. Анткени эң маанилүү учур экен, эгерде билбесек, ошол учурда жардам бербей койгонубуз эле оң да. Анткени эгерде өмүрүнө мындай айтканда зыян келбесе, мисалы кан агып атса ошол токтотуп коюп, же өрттөнүп атса өрт өчүрүүчү менен өчүрүп коюп, анан анткени айтып кеткендей эле эң оор травмалардын бири бул омуртка, баш болгондуктан ошол кезде эле билип билбей эле ошол пассажирди сууруп чыгат экенбиз да. Ал билбестик болуп калат да. Мисалы аны ордунан жылдырбаганга дагы моменттер болот да. Анткени жүлүнгө доо кетип калышы мүмкүн, кээинки учурда кыйылып да калышы мүмкүн да. Анан ошол учурда бул эң основной моменттин бири экен да. Эгерде билбесек, то
лучше ошол боюнча эле калтырып эле биринчи учурда эле ошол 103кө чалып дарыгерлерди күткөнүбүз туурараак да. 103 келбесе азыр 112 э? 112 112 чрезвычайный тоже, да. Туура. Мен Эң сонун айттыңыз ушул боюнча. Билбесең анда орустар айтканда медвежью услугу не делать дегенде. Кошумчалап кетсем болот да. Биринчи жардамды билген киши гана жасаш керек да. Ошон үчүн эмне үчүн инспекторлорду үйрөтүшөт. Алар ошол жерге биринчи барышат. Алар биринчи жардамды көрсөтө алабы деп көрсөткөнгө билиши керек да. Же болбосо атайын курстар болот. Ушул эле общество красного полумесяца да. Эми аларга жалпысынан элибизде эле кичине кайдыгер каяктан эле мен курска барып окуп жүрөт элем деп ойлошу деле мүмкүн. Бирок өтпөсө анда ошо кызыгып өтпөсө анда чуркап барып алып чыга калам дегенге да кызыкпаш керек. Анткени ал жерде өзүнчө бир ситуацияда аны кандай туура алып чыгыш керек, кандай туура жаткырыш керек, жана кайсы травманы кандай токтотуп, кандай жардам берсе болот деген өзүнчө пошагово точно расписанный процедура да, биринчи жардам. Бул жерден биз айтып кете албайбыз да. Мындай жасаш керек, мындай жасаш керек деп. Сиз азыр айтсаңыз, мен өзүм дагы эстеп атам. Жакында эле ушул Кызыл Ай коомуна барып, өзүм барып курсту өттүм 8 сааттык. Анан алар таң калышып, сиз врач экенсиз, анан ушундай жашыңызда келип өтүп атасызбы дейт. Анан мен айттым, мен уялам дедим, врач болуп туруп ушул эмелерди унутуп койдум. Ошон үчүн келдим депчи. Чынында ушул биринчи жардамды мектептерде программада барбы, киргизилгенби ошол? Негизи кээ бир мектептерде общий бир сабак бар, общий жизнедеятельность деп ОБЖ деп аталат го. Бул кээ бир мектептерде бар, гимназия болгон. Ошол жерде кичине камтып кетет. Ушул жол кырсыктарын камтышат. Кандай өзүн алып жүрүш керек бала жол кырсыгына кабылбаш үчүн. Жана ушул биринчи жардамды кичине камтышы мүмкүн. Бирок кеңири окутулбай атат да. Кээ бир учурда менден деле сурап калышат, мындай балдарды окутса жакшы болот эле деп. Же балдар эмес, негизи бардын эле биринчи жардамды кандай көрсөткөндү билүү. Ошон үчүн Улук мырзага сунуштайын деп атам. Биздин клиникадан, Авиценна клиникасынан биринчи жардам дегенди элге жардам катары бекер курсун өткөрсө кандай дейсиз? Туура, эң туура. Эң жакшы болмок, соопчулук иш болмок. Туура. Туура, анткени бул суроо көп кишилерге керек, көп кишилерге. Элементарный нерсени билбей турсак, ал дагы туура эмес болуп калат да. Анан Улук мырзанын айтканы ошо кыргыз биз боорукер эл болот экенбиз дегенине аябай ичинем. Чын эле бирдеке болсо баары чуркалап барып жалакташып калышып, жардам бергенге аракет кылышат. Аябай жакшы айттыңыз. Туура. Анан ошол эле кезде эми коркутуу үчүн эмес, бирок реалдуулукту дагы кишилерге айта жүрсөк да, мындай кишилер эске алып койсо. Ушул жол кырсыгы менен болуп кетпейт. Бирөөлөр айдап жүрөт катуу, бирөөлөр тиги эрежени бузуп атат деп ойлошу мүмкүн. Бирок ал эрежени бузбаса деле кабылып калышы мүмкүн, кээ бирде да тилекке каршы. Анан ушул жол кырсыгы болгон учурларда абдан жаман сценаны көрсө болот да эми. Мисалы ГАИ кызматкерлери жок арабызда, бирок алардан өзүм уккан учурлар болгон, керек болсо башы көзү жулунуп эле кетет. Катуу авария болгон учурларда. Бизго азыр мындай дагы жакшы жеңил айтып атабыз, мындай. А эгер кичине ушул особенно азыркы окуп аткан курсанттар, азыркы окуп аткан жаштар, аябай көп жаштар окушат го. Бат эле машинеге отургусу келет. Бат эле ылдамдык менен зуулдап айдагысы келет да. Анын ар жагында эмне жатат экенин үйрөтүшпөйт да. Мисалы автошколада тоже биринчи жардам боюнча кичине сабак бар. Мен мисалы балам жакында өттү. Мен наблюдать этип аттым да, кандай өтүп атат. Анан бир эле жолу айтты, азыр бүгүн медиктер келет деп айтты. Үлгүрүп келип калла, бир сабак болот ушу медицинский. Мен эсептейм, бул өтө жетишсиз депчи. Чуркап барып бир жарым саат, 40 мүнөт, бир жыргаткан болсо 1 саат өттү дейле. Ал жетиштүү же жокпу? Аны ошол мисалы жол кырсыгы болуп кеткенде ошо жаман үрөйдү учурган сценаны көрсө болот. Башы көзү жулунуп кеткенде ошол биз жаман көргөн гаишниктер барып ошону чогултат да, керек болсо. Ошон үчүн сиздин айтып кете турганыңыз барбы ушу өзүңүз айтсаңыз, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек депчи? Ушул эгер айдоочуларга айрыкча кайрылат элем, ушу болочок айдоочулар, жаштар, мына азыр жаштар бүт эле окугандын баары эле жаштар болуп атат. Ылдамдыкты оюн көрбөш керек.
Албетте бул оюн эмес. Анан илгертен бери айтылган автоунаа бул обязательно тобокелчилик менен байланышкан да. Риск. Это риск большой риск. Анын артында чоң жоопкерчилик. Ал ошол жоопкерчиликке даярбы? Кичинекей эле ДТП болгондо дагы ошол керекте ошону туура чечиш керек. Жол кырсыгын, административный жагын, тиги ущерб болгон болсо, ущербти дагы чечүү жагын, маданият тарабы дагы кетет. Бияктан өзүңдүн маданиятыңды көрсөтө аласың ошол жерден дагы. Жаман кырсык болуп кетсе, ошону көтөрө аласыңбы? Ал дагы маселе. Ошон үчүн ошонун баарын эске алып туруп, кенеде эле нерсе көрүнөт. Мындай жол эрежесин үйрөндүңбү? Ошого бардыңбы автошколага? Анда ошону сактаганга абдан аракет кылыш керек. Абдан аракет кылыш керек. Бул өзүңдүн гана өмүрүңдүн эмес, башкалардын өмүрүн постоянно рискке койбош керек да. Айрыкча пассажирлерди отургузуп алып, анан учуп жүргөн айдоочуларды көргөндө аябай таң калыштуу да. Ооба, ошол эле мына төө ашууга жана дөңгөлөктөрү лысый болуп, же болбосо көлгө баратканда акырын айда десең укпай, анда түшүп кал деген шопурлар, мен түшүнбөйм алардычы. Мен ойлойм ошолордун баягы аң сезими кичинесинен баштап ошону үйрөтүү да. Ооба. Ушул азыр биз ушуга такалып да келди окшойт. Аң сезим биздики эми ачык эле айталы, аябай төмөн болуп атат. Түшүнүгүбүз төмөн болуп атат. Баарыбыз мында жакшы кийинип жүрөбүз, жакшы кишибиз деп, бирок эреже келгенде сактабай коюп атабыз да. Анткени мындан оңой кутулуу да жолдорун таап алышкан, сүйлөшүү жолдорун таап алышкан, же акчасын берип туруп анан кутулушат да. Эми мына көп авария болгондо, травма болгондо эмне кылышат айдоочулар? Акчасы менен кутулушат да. Акча менен ошол эле кишинин өмүрүнө беришет, койгонуна беришет, больницада лечениясын төлөшөт. Аны төлөп коем деп эле айташат окшойт. Мен аны төлөйм депчи. Кудайдын алдында жооп болот, Улук мырза, сиз бул боюнча кандай кайрылууңуз бар? Мен да ошо жекеси айтып калгандай, ошо биздин аң сезимибиз мындай айтканда бузулган. Мен мындай айтканда өзүмдүн деле тажрыйбамды айтып берсем, бул унаа айдаганга чейин, то есть жөө жүргүнчү болуп жүргөн кезде, ошол кезде айдоочулук күбөлүк айдоочулук мектепте окуп атканда, ошондо биздин агайыбыз айтчу да, силер качан унаага өзүңөр башкарып, өзүңөр айдаганда ошондо түшүнө баштайсыңар жөө жүргүнчүлөр депчи. Анткени арасында суроо бергендер бар да, мисалы өткөш керек, тынч керек, мынч керек, биз шашпай өтөбүз депчи. Анан качан сен өзүң рульга отурганда түшүнө баштайт экенсиң да. Азыркы мисалы жаштарга айтар элемин, мисалы өзүбүз деле көбүнчө өтүүчү жерлерден өткөндө көбүнчөсү мисалы телефонун колундачы, наушник дегендей, ошого алаксып, анан шашпай өтөт да. Мисалы мен деле өтүүчү жерден өтүп атканда мен обязательно эки жакты карайм да. Хоть даже на расстояние көрүп атам, машина жок, бирок кайра эле карап өтөм да. Анткени азыр эми күн жылып атат, жай. Мисалы айтышым мүмкүн, кышында көбүрөөк ДТП болот депчи, бирок могу ылдамдык наоборот, могу күн жылганда күчөйт да, катуу айдайт мисалы. Кышында көбүнчө тайгак болгон үчүн акырындан айдайт экенбиз да. Могу күн жылганда өзүбүздүн практикабызда кездешет. Могу жаз менен жайында көбүрөөк жол кырсык катылат да. Кырсык кабак каштын ортосунда деген сөз бар эмеспи? Ошо баарын унутпай, бул жерден эми бир эле шопурдун күнөөсү эмес, ошол эле жөө баскан кишинин күнөөсү. Сиз айтып кеткендей, жолдор туура эмес жасалышы мүмкүн, же болбосо жанагындай кырсык болуп калса, тез жардам машинеси келбей калышы мүмкүн. Сиз айтып кеткендей, боорукерликтин айынан тескери жардам берип алышыбыз мүмкүн, ушунун баардыгын. Адамдын кулк мүнөзү, воспитаниясы, ушунун баардыгын ушу жол коопсуздугуна түз эле таасир берет экен дедикпи? Анан бир мен эстеп кеттим. Мурда ушундай бар беле, жок беле, азыркы кезде мынандай чоң жолдорго чыксаң, машинелердин ортосуна туруп алып, акча сурап жүргөндөр бар. Ушуларга кандай деп карайсыз? Деги эле ГАИ кызматкерлери ушуларга кандайча көңүл бурушат?
сизден суроо. ооба мен айтып коеюн, алар үчүн жооп берген болуп калам, бирок Ооба. алардын бул түздөн түз жумушу, алар бул көрүнүш менен дагы алектенишет да. Сөзсүз түрдө аларды жолдон алганга аракет кылышат, кармап атайын аларга кам көрүү жайларга беришет. Бирок алар болбой эле кайра келип жолго турушат. Анан ошол эле бир кишини же бир бомушту кайра кооп жүрө албай алар туруп калып атышат. Мисалычы баары бир. Бирок бул түздөн түз милициянын, конечно, ГАИнин жумушу, алар буга көңүл бурушат да. Эми ага карабай албетте көбөйүп кетип атат кээ бир учурларда. Мисалы азыр эле орозо маалы бүттү. Ошо орозо маалында кишилер берет деген тейдеби көбөйүп кетип атат да. Бирок бул тейленип аткан жумуш да. Албетте айдоочуга кичине эмени дагы создавать этет, неудобство. Өтүп баратканда сөзсүз түрдө ылдамдыкты азайтабыз, анткени аны сүзүп деле кетиши мүмкүн ошо турган жеринен. Алаксыйт айдоочу. Андан качам деп башка айдоочуга жакындап калышы мүмкүн. Анда дагы уже появляется опасность ДТП. Ушуну алдын алуу үчүн мен тиги шопурларга айтат элем да, өзүм балама айдагандардын баарына эле айтам, деги эле акча бербегиле депчи. Бул эң биринчи иретти. Акча бербеш керек депчи. Бул туура эмес, эгерде жардам бергин келсе аларга башкача жардам бериш керек деп. Туура. Негизи эле эгер ГАИлердин мүмкүнчүлүгү жетип ошолорду такыр жойсо, бул туура болмок. Анткени булар тоскоолдук. Жолдо бул тоскоолдук. Жолдо алар турбашы керек, конечно. Жолдо эчтеке турбаш керек. Жол ачык, түшүнүктүү болуш керек дегендей. Эми ушул жол кырсыгын, жол коопсуздугун колдонуу үчүн, жол кырсыгын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүш керек? Сиздер айтып кетесиздер. Мен ошо эки нерсени сөзсүз айтып кетет элем. Бул өтө эле баарыбызга белгилүү, өтө жөнөкөй сезилиши мүмкүн, бирок көп учурда аткарылбай да келаткан учур. Биринчиден бул айдоочу жана бүт пассажирлар коопсуздук курум табылышы керек. Албетте бул азыркы учурда водитель коопсуздук курун тагынат, биринчи сиденияда отурган пассажир тагынышы мүмкүн. Эгер ал ГАИ көрсө дагы тагына алган учурлар болот. То есть башында айта кеттик го, ГАИ үчүн жасап атабыз да. Буну пока түшүнө элекпиз, бул өзүбүзгө керек экенин. Жана эрежеде жазылуу. Эрежени биз сактагыбыз келбей атат. Арткы сидениядагылар такыр эле колдонбогонго өтүшкөн да. Анан бул эрежеде жазылуу, бирок биз муну аткарбайбыз. Бирок бул профилактикага кирет. Именно айрыкча ылдамдык менен келаткан учурда эгер жол кырсыгы катталып кетсе, ошол курду таанып отурган кишини сактап калат. Муну билиш керек. Экинчиси, балдар каза болуп атат деп атабыз. Балдар мындай дагы эме бар, көрүнүш. Алар жолдо жүрүп каза эмес, машинанын ичинде отуруп каза болуп атышат. Аларга тоже эрежеде жазылуу, кичинекей 7 жаштагы балдарды сөзсүз түрдө автокреслого отургузгула деген. Биздин баягы эле төмөн түшүнүк менен, төмөн маданиятыбыз менен биз ага баргыбыз келбей атат. Бизде 2 бала бар, 3 бала бар. Биз аны батыра албайбыз. Автокреслону орнотуш керек, автокреслону сатып алыш керек. То есть анын башка причиналар көп. Бирок коопсуздукка келгенде биз отургузуп алабыз деп кеттик дейли. Мисалы ушул эмени айта кетейин. Ушул 60 чакырым менен жүрөбүз. Бул эрежеде жазылган шаардын ичинде. 60 менен жүрүп аткан учурда, эгер баланы кучактап мамасы кармап отурган болсо, резкий тормоз жол кырсыгы катталчу болсо, ошол баланын веси 10 эсе өсүп кетет. Бала эмне болот? Бала учуп кетет. Элементарно ал мамасы кармап отуруп калбайт. Көп аварияларда балдар ошондой каза болуп калышы мүмкүн. Лобовойго ыргып кетет, боковойго ыргып кетет, сүзөт, раналардын баарын алат, же кысылып калышы мүмкүн, дыхание. В общем, ар кандай түрдөгү именно пассажир катары. То есть кичинекей балага эрежеде жазылганды биз аткаргыбыз келбей атат, бирок бул профилактикага да кирет. Бул эрежеде жазылуу мыйзамда. Просто бизде ГАИ кызматкерлерден деле чакыра кетет элем. Буга деле олуттуу мамиле кылып, бүт айдоочулар, бүт ушу бараткандарды профилактиканы ушундайда жүргүзсө болот, токтотуп эле штрафтарды жакшы салып үйрөтүш керек болуп атат да эми. Биздин элибиз тилекке каршы. Жөн айтканда угуп калбайт. Мен айтсам деле угуп калбайт. Мисалы да, бизде практика ушинтип атат. Штраф жасаш керек. Эгер катуураак штраф, анан токтотуп, анан закон такап, ошондой болгондо гана анан түшүнүп атат да, макул деп.
Бирок ушул экени хотя бы ушул экени колдонуш керек да, сөзсүз түрдө. Ооба. Улук мырза, сиз врач катары кандай кеңешиңиз бар? Ошо жол кырсыктарын алдын алуу боюнча. Өйдө да айтылып кеткендей эле, ошол бизге основной процент ошо айдоочудан эле зависит эткен да. Ошол эле мыйзамга баш ийип, жол эрежелерин бузбай, ошол эле жол белгилерин сактап жүрсөк эле, мен ойлойм, баары жакшы болот депчи. Чынар айым, сиздин проект боюнча мынакей аябай сонун роликтер жасалып атат. Ошонун эң таасирдүүлөрүн айтып кетесизби? Ушу таасирлеринен ушул темага карата, бүгүнкү темага карата, ушу 13-жылы биринчи жардамды кандай көрсөтүү боюнча атайын серия болгон, бир 5-6 серия именно адистер көрсөткөн. Практикада кандай алып чыгып, кандай жаткырып, ушиб болсо кандай, перелом болсо кандай, же башы повреждация эткен болсо кандай аны туура алып чыгыш керек деген роликтер сниматься этилген. Алар орусча, кыргызча тилге которулган. Анын баары биздин социальный страница YouTube'дарга коюлган. Андан сырткары, могу биринчи жол кырсыгы болуп кеткен учурларда 3 служба келет. МЧС, биздин Кыргызстандын шартында МЧС сөзсүз келет, тоже скорый помощь, ГАИ. Ушул 3 службадагы аябай координированно иштеш керек деген проект болгон бизде. И ошол проект боюнча да биздин партнерлор менен чогуу, донорлор менен атайын видеороликтерди снимать этишкен да. Ушул 3 органда кандай скоординированно иштеп, бири-бирине кандай координация болот жана ошол келгенде кандай шагтарды жасаш керек деген. Мисалы, ГАИ барып, ошо жардам берем деп алып жүрбөйт, ал территорияны оцепление кылат, свидетельдерди чогултат, опрос жүргүзөт. Ал учурда МЧС келгенде туура машинеден чыгарыш керек, машинени кескен учурлар болот, ошону чыгарыш үчүн такалып калган кишилер болот жол кырсыктарында. Анан скорыйдын иши башталат да. Ошол боюнча атайын видео роликтер чыккан, ал дагы орус тилинде, кыргыз тилинде. Тилекке каршы, менимче, ошол видеороликтер көп республиканский каналдарга чыга албай калды. Алга бериш үчүн ошол учурда төлөш керек болчу. Биздин маселе эмнеде? Мисалы, биз көп жумушту жасап, видеороликтердин баарын снимать этип атабыз. Аны социальный страница, интернетке, өзүбүздүн сайтыбызга коебуз, же башка партнерлорго коебуз. Бирок республика боюнча көп тарабай калып атпайбы? Анткени аны үчүн төлөш керек телеканалдарга. Эми кийин ушул акыркы жылы айтылды, даярдасаңар, биз ушул ГАИ кызматкерлери ГОБД айтып атат. Биз уже ушундай телевидение менен сүйлөштүк, бекер койсок болот деп. Анан мисалы оондун жумалыктары өтүп турат. Ушул жол кырсыгына арналып, ар бир жыл сайын азыр өтүп атат. Мурун бир 2-3 жылда бир өткөрүшчү. Азыр жыл сайын өтүп атат. Ошол жумалыктарда биз сөзсүз түрдө дагы видеоролик чыгарабыз. Же болбосо бир жылда ошо ноябрдын 3-воскресеньясы атайын эле ушул жол кырсыктарынан каза болгон же травма алып ушул жертва болуп калгандарды эскерүү боюнча жана чакырыктарды айтса болот. Ошол күндү биз жыл сайын белгилеп келчү элек, акыркы 2-3 жылда кичине басамдап калдык, бирок ошолорду биз сөзсүз тоже видеоролик даярдап чыгарып, чагылдырып турчу элек ушул маселени. Жакшы. Бизди да чакырып туруңуз, бир убакта биз да катышканбыз. Ооба, ошол День памяти жертв ТПга катышкан. Туура. Эми бар го сөз бизде, сактасаң сактаймын деп Кудай айт, Ошол сыяктуу ишиңиздерге ийгилик каалайм, Чынар айым. Улук мырза, сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Ушундай бир адамдын өмүрүн сактап калууда чоң кызмат кылып атканыңыздарга аябай ыраазычылык билдиргим келет. Биздин көрүүчүлөрдөн, урматтуу көрүүчү, ушул теманы сизге кызык болсо, өзүңүздүн суроолоруңузду, оюңузду жазып коюңуз, жана да бөлүшүңүз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, кырсыктан тышкары бололу.